Ассаламу алейкум, урматтуу достор жана биздин YouTube каналдын жалпы катталуучулары. Мен азыр Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт ордосуна кирип баратам. Себеп дегенде бул жакта Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев агабыздын концерти болуп жаткан учуру. Мен сиздерге YouTube каналдагы онлайн монтаж аркылуу концерттен бир 10 мүнөттүк репортаж жасаганга аракет кылам. Андыктан биздин каналга жазылып, катталып, лайк баскыла. Жана биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ойбой, артисттер бар, биякта турбай. Кандайсыз? Маған кебек там калгандайсыз? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Валик. Кандайсыз агай? Жакшы. Жакшысызбы? Жакшы. Дегенде эле сизден жалпы кыргыз элине куттуктоо болсун. Урматтуу Зияштын YouTube YouTube каналындагы катталуучулар, урматтуу калайык журт. Жаңы жылыңыздар менен жаңы жылда мамлекетибиз, өлкөбүз, ала тообуз аман болсун. Анын ичинде биз аман бололу. Ар дайым жакшылыктарда ушул жылы тойлордо, концерттерде гана кездешели. Аша айтсаңыз, дайым эле концертиңиз 1-2 январда. Бул күндөрү адамдар эс алат. Мында эл келбей калат деп коркпойсузбу? Эмне үчүн ушул датага тандап алгансыз дейм да? Эми илгертен ошондой билбейм. Эч кандай деле сыры жок, жоозо бир. Эми ар бир жылы жыл жаңырганда ошол жылы дагы ушу сахнадан алыстабай жүрөлү деген ниетте биринчи, экинчи күндөрү койгонго аракет кылабыз. Ушул жылы ар дайым ушул жылы сахнада ырдап гана жүрөлү деген ниетте. Кийинки суроону берсем, мынау көрөрмандарыңыз дагы көп, ырларыңыз дагы көп да. Мисалы үчүн мен сиздин көрөрманыңыз катары, сиздин ырыңыз канча экенин билбейм да. Балким 500, балким 700. Өзүңүз таксаны билесизби, канча ырыңыз бар экен? Билбейм. Билбейсиз? Мен аны санап кереги жок деп ойлойм. Ал кээ бир адамдын эсинде менин 100 ырым калат, кээ бирөөнүндө 200 ырым, бирөөнүндө 1 ырым, бирөөнүндө 2 ырым эсинде калышы мүмкүн. Кээ бирөөнүндө бир эле кайрык калышы мүмкүн. Мен ойлойм бул анын санында эмес, сапат ошол элге ошол ырлардын кызмат кылып, жакшылыктарында кызмат кылып, болбосо бир сүйүү арасында кызмат кылып аткан болсо, менин 500 ырымбы, 5 ырымбы, айтор мен 10-чы катары өзүмдүн милдетимди аткарам. Анан саны эмне? Сан да жөн саны. Азыркы жаш ырчылар сиздин ретро ырларыңызды аткарып жүрөт. Мындай сизден уруксат сурап урдашат же андай? Уруксат сурап урдашат. Кээ бир кезде уруксат сурабай деле ырдай беришет. Ыр деген автордон чыккандан кийин ал элдики. Аны ырдай бериш керек. Анан албетте сурап койсо, же болбосо сөздөрүн тактап алса, огондорун тактап алса, мага андан да жакшы болот. Негизи купуңузга толобу мына ырдаганда? Автор катары. Аны мен чечпейм да. Ал элдин купулуна толуш керек. Мен эмес, угуучулардын, өзүнүн көрөрмандарын күтүш керек. Ошолордун купулуна толуш керек. Мага эмне? Мен бир эле адам. Элге жагыш керек. Келечекте ырчылардын арасынан легендарлуу экинчи Бек Борбиев ким болот деп айта аласыз? Билбейм аны. Ал убакыт көрсөтөт да, аны эл чечет. Аны дагы эл сындай. Он чыгарыш керек да, ырдай бербей. Мен ойлойм, он чыгыш керек деп жакшы. Обана. Сизге чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуз. Кыргыз элине жагымдуу ырларыңызды аткарып жүргөнүңүз. Баса туугандар, Бек агабыздын YouTube каналы ачылган. Ал жакта бизге ошон жаш балдар карайт. Андыктан
Бек агабыздын жаңырыларын каяктан угам деп издеп жүрсөңүздөр, дал ушул YouTube каналга кирип Бекбарбиев деп жазсаңыздар чыгат достор. Жазылыңыздар, катталыңыздар. Сизге чоң рахмат. Ассаламу алейкум, Мирланке, кандайсыз? Алейкум. Жакшысызбы? Сизден дагы жаңы жылдык куттуктуу болсун деп. Рахмат. Жалпы Зияштын жалпы катталуучуларына, YouTube каналынын катталуучуларына келген жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар. Алишерге келиңиздер. Бир жаңы жылдык куттуктуу болсун деп. Жаңы жылыңыздар менен YouTube каналын көрүүчүлөрү жаңы жыл бардыгыңыздарга жакшы ийгиликтерди алып келсин. Зияштын YouTube каналына катталыңыздар. Ай, рахмат. Kıldattayımındayım buradan Ölüp kalsan seni köçödü Karap kallam sana suktan Dikkep kallam sana suktan Şıvrayım sana buluğa Gelçi gülüm bana Gelçi gülüm bana Gelçi gülüm bana Gelçi gülüm bana Gelçi gülüm bana, gelçi gülüm bana, gelçi gülüm bana, gelçi gülüm bana. Uğurluyla bul ömrüm Seni menen bu Я серьезно отношусь, очень серьезно говорю. Uğurluyla bul ömrüm Seni menen bu Серьезно kişiler diyorum değil mi? Rızkımda seni benim var Uykusu dağlarında seni benim var Baktığım gözümünde seni benim var
suyum benim, alganım jubayım sen. Ak tilek benim, ubayım parkarım sen. Ağıyımın günü, tuğdaymış olayım sen. Oru bağlayım, gülüp gülçü dayım, süydönüm jubayım sen. Oru bağlayım, gülüp gülçü dayım, süydönüm jubayım sen. Yazay candırmasın var, Cerrahı cürrek yazın var. Aslandan bulut baskan, ömrüm benim açım var. Canlar yazdım demini, astırıp sen yettini. Candırgan beni taştan, can olup para koy, caz gülüp caldız kettin. Ekşanın içindeki, kaynasın vay çiçekli. Amin çavaleke, amin çavaleke, uçağım seni izler. Ekşanın içindeki, çorlar. Kaynasın vay çiçekli. Amin çavaleke, amin çavaleke, uçağım seni ister. Sizler hoş koysalar. Amin çavaleke, amin çavaleke, uçağım seni ister. Aktay kağa sallanın, Aktay yasakanın, okuçuluk ömrümde yazganın. Aktan suğa sallanın, göçürden bardanın. Uzanınca koluna kullanır. Alıp gittin okuçu kayırır. Elimizde tahtaya kaldır dayanır. Yüzsüzlükte oğlum duladır. Ардактуу достор, мына ушундай жандуу концерт көрүп десеңиздер, ушул эле концерт эртең 2-январда спорт ортосунда кечки саат 18:00 башталат. Андыктан концертке келип, эс алып, чер жазып кетиңиздер. Yüzsüzlükte oğlum duladır. Öpüm istep düğün duramı. Haddimden hoş ol bala.